Апта жаңылыктары менен тааныштыра турган болсок, Туркия мамлекетинин Анталия шаарында болуп өткөн кикбокс боюнча беттеште кыргызстандык спортчубуз катышып алдыңкы орунду багындырган. Тагыраагы 14 өлкөнүн ичинен мекендешибиз Авазбек Аманбеков 57 кг салмакта биринчи орунду ээлеп, туркиялык спортчудан алтын медальды тартып алган. Түштүк Кореянын борбору Сеул шаарында спорттун ММА түрү боюнча эл аралык турнир болуп өткөн. Ал мелдеште Кыргызстандан мыкты спортчулардан эки мушкерибиз өлкө намысын коргоп келген. Атап айтсак, Тилек Маширапов жана Жыргалбек Эмилбеков. Эки мушкерибиздин жеңиши элди таң калтыруу менен аяктаганын интернет булактары жазып чыгышкан. Бул беттеште Тилек Маширапов 27 секунд аралыгында атаандашын эсинен тандырган. Ал эми Жыргалбек мырза упайдын негизинде атаандашын багындырган. Казанда болуп өткөн тайбокстун Тена версиясы боюнча болуп өткөн мелдеште мекендешибиз Дастан Шаршеев да катышкан. Тактап айтсак, мушкерибиз орусиялык мушкер Антон Калинин менен беттешип, тилекке каршы мелдеште калыстар калыстыгын көргөзө алган эмес. Калыстын айтымында тайбокстун Тена түрүнүн эрежеси менен эсептегенин жана ошондой эле көптөгөн соккулар Дастан Шаршеевге өтүп кеткенин, андыктан мушкерди рингден четтетилип калаарында белгилеген. Бирок мекендешибизди колдогон көрүүчүлөрдүн нааразычылыгын көргөн Калыс ката кетиргенин сезген өңдү. Анткени Дастан мырзадан кечирим сурап, беттеш кайрадан 2 айдан соң болоору белгилүү болгонун интернет булактары жазып чыкты. Мындай жогорку деңгээлдеги беттештерде албетте мамлекет тарабынан да колдоо керек экени баарыбызга маалым. Андыктан Дастан мырзаны мамлекет колдоп жөлөөрүнө ишенебиз. Вам всем спасибо за то, что болели. И не забудьте, с вами был Дастан. Спасибо моему тренеру. Спасибо бойцовскому клубу Витязь Fight Rus Gym. Алга Кыргызстан! Мен кыргызмын деген ар бир мырза Кыргызстан үчүн кызмат кылып, өлкөбүздүн намысын коргоо бул биз үчүн милдет. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн каарманы жаш болсо да спорт жаатында өзүнүн эмгегин өлкөбүзгө сиңирип жаткан учуру. Анда эмесе кикбокс чебери Мунарбек мырзанын спорт дүйнөсүнө сиздер менен биргеликте сүңгүп көрсөк, эфирде спорт программасы. Саламатсыздарбы? Мунарбек Сейитбек уулу 1996-жылы 1-январда Ош шаарына караштуу Манасата кичи районунда кызматчынын үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Орто мектепти Манасата кичи районунда жайгашкан Барпалыкулов атындагы орто мектептен бүтүргөн. Жаш кезинен спорт теңсеген Мунарбек 4-классында спортко ыктап, спорт чөйрөсүнөн өз ордун тапты. Каарманыбыз талыкпаган аракеттин натыйжасында канчалаган ийгиликтерди багындырып, кыргыз эли үчүн эмгек кылсам деген максаттарын катары менен орундатып келүүдө. Учурда Ош мамлекеттик университетинин педагогика жана дине тарбия факультетинин студенти. Жаш болсо да спорт чеберчилигин толтурган спортчу мекендешибизден олимпиадалык чемпиондукту күтүп калабыз. Мунарбек, ушу сен алгачкы спортко келген күнүңөн баштап биздин телекөрүүчүлөргө айтып берсең. Кантип келип калдың? Кимдер тарабынан кантип кызыгып калдың? Мен алгачкы келгенде мектепте окуйт элем. Канча бир 3-4 класста окуйт элем да. Анан залга келген акалар бар эле. Анан классташтар менен келебиз деген ой болуп калган. Анан биринчи келгенде биз ошо экөөбүз эле келбейт элек. Бир 20-30 келсе элек да. Ошо полнойбуз келип, жерде кылып, жүрүп, анан көбү эми кетип калды, калганы калып калды. Ошентип биз калып кетип, азыр Аллага шүгүр кичине бокс аркылуу эми эки жактарды көрүп, эл жер кыдырып, тааныш билиш, дос дегендерди артык баягындай көбөйүп кетти да уже, Кудайга шүгүр. Демек ошо досторуң менен биргеликте келип, ошо агаларың көрүп кызыгып кетсиң да спортко, ошолорду көрүп анан стимул пайда болот да эми. Сен келип көргөндө эмнесинен кызыгып калдың ошо? Эмнеси сага түрткү болду? Кызыгып калышың? Бул жерде баягындай
көчө мушташ эмес. Эми көчө мушташ болбойт билесиз. А берде бирге бир чыгасың, эркекче мушташасың, өзүң көрсөтөсүң. Анан бул бокс, бул олимпийский вид спорта да. Бул олимпиадага чыгып, если утуп келсең, же сен эл мындай дүйнө тааныйт да, мисалгачы. Ошол жагынан да кызык кичине. Сен ошо дүйнөгө таанылыш үчүн, элдерге таанылыш үчүн спортко келдиңби? Же мындай Кыргызстан үчүн кызмат кылайын деп? Жок, бу жерде эми не только эл да, өзүңүн дагы ден соолугуң, өзүңүн немең, анан мына мекениңди коргошко, мисалы үчүн Кудай сактасын бир нерсе болсо, биз жаштар чыгабыз да. Эми уруш-буруш болсо, Кудай сактасын ал нерседен. Биз чыгабыз, эми ар адам өзүнө өзү баягы самозащита деп коет го, ошону үйрөнүп жүрбөсө, мындай чистый образ жизни деп коет го, ошондого жүрүш керек болду да. Сен ушу спортко биринчи келгенде эле ушу бокска келгенсиңби же башка спорт менен да алек болуп көргөнсүңбү? Жок, бокс биринчи залым ушул жерде эми кетпейбиз деген үмүттөр бар. Эми бул спортко келгендин себеби дагы баягы достору менен кошулуп ичпейсиң, чекпейсиң, жаман жолго жүрбөйсүң. Агайыбыз дагы если сен көчөдө мушташсаң залга келбей эле кой дейт да. Ошол тараптары да бизге плюс болгон да кичинекейибизден. Ошо агайың тууралуу айтып калдың да. Ошо агайыңдын сенин ийгиликтерге жетишиңе салымы кандай деп ойлойсуң? Агайдын салымы бул эми бала кыз да, эң чоң да агайдыкы. Спортчунун өзүнөн болобу ийгиликтерге жетишине? Жок, бул жерде айтат го, өзүңүн талантың 1% болсо 99% эмгек дейт го. Агай үйрөткөн, агайга мындай ыраазычылык билдирип кетиш керек да. Агай жок болгондо биз азыр бул жерде турбай эле экөөбүз сүйлөшүп дагычы, көчөдө бир жерде может баягындай итип, чегип, жаман балдар менен жүрүшүбүз мүмкүн эле да. Иш кылып атканда кээде жок болуп кетет. Издесең залда болгон болот. Залды калтырбай кылат эле да. Азыр бул жогорку даражаларга жетишип атат, Кудайга шүгүр. Кыргызстандын желектерин желбиретип жүрсө, жакшы да Кыргызстанга. Анан жашынан спортко кызыкса, бул баягы жаман жолдордон алыс болот экен, ичпейт экен, чекпейт экен, түз жүрөт экен. Сыйрамноо болот дегенде колдон келишинче маанайын көтөрүп, жакшы мамиле кылып, бизден ошол эле жардам эми. Спортчунун кандай гана ийгиликтери болбосун, машыктыруучусу себепкер болоору баарыбызга белгилүү. Мунарбек алгачкы келгенде эле аракетчилдиги жана тактыгы менен мени арбап алган. Спортчу дал мына ушундай мүнөзгө ээ болгондо гана ийгиликтер жылмаят. Ал эми Мунарбек сыяктуу балдарга бир эле адам жардам бере албайт. Бизден да олимпиадалык чемпиондор чыкмак. Тилекке каршы шартыбыз жагынан бир аз аксап калабыз, дейт машыктыруучу Бегеназ Султанбаев. И сразу покажу. Мунарбек бизге 2005-жылы залга келген, аябай келгенде эле акылдуу, аракетчил бала эле. Келип бир набордо 30 баланы маштырганда көзгө сразу аябай мындай тез эле көрүнгөн, аракет кылып, өжөр айтканды так аткарган акылдуу бала. Жана ар дайым эч качан калтырбайт эле машыгууларды. Машыгуу саат 3-тө болсо 2:30 келип, жарым саат келип, күтүп турат эле тренерин. Ошентип иштегенбиз. Жакшы, азыр Кудайга шүгүр, көптөгөн ийгиликтерге жетишти. Кыргызстандын 3-4 жолку чемпиону болду, жаштар, өспүрүмдөр арасында. Жана ошондой эле Азия чемпионаттарында
байгелүү орундарды ээледи. Ошондой эле кече жакында Россияда болгон эл аралык мелдеште дагы байгелүү орунду ээлеп келди. Каражаттын жетишсиздигине байланыштуу бизде даже биз өзүбүз машыктоочулар балдарыбызды алып чыкканы бара албай калабыз, чет жактарга старший тренер алып кетет. Эгерде өзүнүн агайда жанында туруп секундант кылганда балдар дагы жакшы ийгиликке жетишер эле. Спорт өнүктүрүш үчүн балдар менен иштеп атабыз. Эми бул спорт бир эле адам кыла албайт буну. Ол мамлекет тарабынан колдоо болуш керек. Балдарга стипендиялар чыгарып бериш керек. Мисал жөнөкөй эле мисал Алматы шаарынын сборный командасы боксерлору чоңдор арасында ай сайын $300 стипендия алышат. Алардын ою башка иште эмес, алардын ою только машыгууда болот. Сааттан кечке машыгып, анан аябай чоң ийгиликтерге жетишет. Бизде да Кудай буйрса мамлекет условиялар түзүп берсе, жакшы балдарга стипендияларды коюп берсе, бизде да балдар аябай көп, балдар чыгат. Ушундай мынарга окшогон балдарды мамлекет карап, өзү колдоп турса, Кудай буйрса үмүт чоң, олимпийский чемпиондор чыгат Кыргызстандан дагы. Ар бир спорттун эң негизги мындай ыкмалары болот да. Сен ушул бокстун эң негизги ыкмасынан бирөөнү көргөзүп бербейсиңби? Анан бул бокска келгенде главный раздва. Анан кийин мына ичине урсаң болот, корпуска, башына урсаң болот. Мына раздва ургандан кийин тартып туруп кайра урсаң болот. Мына раздваң тийбей калса, если атака кылып атканда, урдуң тийбей калгандан качып туруп уруп койсоң болот. Анын ударына сен попал болбош үчүнчү. Бир эки экен да, ушу эң керектүүсү да. Эң керектүү ыкма экен да. Буну тез колдонгону болот да. Сен мына боковойлордон көрө ушу жакшыраак. Боковой урсаң жетпей калышы мүмкүн, же алыстан уруп коюшу мүмкүн. Биринчи сен өзүң аябай толкунданып, азырга чейин унутпай жүргөн ийгилигиң каякта болгон жеңишиң? Биринчи кичинекейинде Андижанга барганбыз да. Өзбекстан. Ошакта бирде алып калгам. Кандай толкундануулар болгон ошондо? Биринчи жолу бирде алганда өзүң ишенбей аякында болосуң да. Кыйла тайсалбай мындай мен чын эле алып алдымбы деп анан келип анан кичине убакыт өткөндөн кийин анан уже ушул эле экен го дей баштайсың да. Сен ушул спортко аралашкандан тартып өзүң үчүн эмне таптың? Эң биринчи өзүң баягы жашоого түшүнсөң ошого. Мисалы үчүн адамдар менен мамиле кылышты үйрөндүм. Каерге барба, кандай сүйлөштү, кимди кандай тосуп алышты. Эми спорт баягы достуктун элчиси деп коет го. Спорт аркылуу эми көп нерсе табат экенсиң да. Мисалы үчүн тааныш билиш, иш табышың мүмкүн. Дос жар, агай, көп жерде тааныштарың болуп, ошол нерселерди таптым да. Келечекте алдыга койгон максаттарың тууралуу бөлүшүп кетпейсиңби? Мен Кудай буйрса алдыда Олимпиаданы утабыз деген ниеттер бар. Салды эми үзгүлтүксүз кылып турсак, Алла Таала дагы көрүүчү зат бизге ийгилигин берет иншалла. Барып утуп келсек уже Кыргызстанда олимпийский чемпион жок да. Эми ошо олимпийский чемпиондордун бири болуп келсек иншалла жакшы болот да. Ошо ниеттер ошо Олимпиадага азыр даярдык кылып атабыз да. Достумда досу болот дегендей каарманыбыз Мунарбек мырзанын жакын досторунун бири Марат Болотбеков муну айтат. Мунарбек мамилеге так жана өжөр бала. Биз спорт залга баш бакканда эле алгач Мунарды көрөбүз. Анда аркага чегинүү болгон эмес. Ошондуктан өзүнүн аракети менен көптөгөн ийгиликтерди багындырды деп айта алам. Анткени Мунар менен кичинекей кезимден бирге чоңоюп, учурда спорт жаатында да биргебиз дейт Марат Болотбеков.
Мунарбек жөнүндө айтып кетсек, Мунарбек өзү чаршоодо өзү мындай бир нерсеге аракет кылган, бир ишти алдын ала ойлондуруп аракет кылган бала. Көбүнчө бизден айырмасы көбүнчө мындай эркектик бир касиети бар. Алдыга умтулам деген. Анан кийин мындай жөн эле багынып калбайт да. Бул өзүнүн аракети менен көптөгөн ийгиликтерге жетишкен. Айтып кете турган болсок, мындай мен чегинбейм деген, аркага чегинүү деген ал нерсе жок анда. Дос катары айтып кетсем, биз көп жылдан бери бирге доспуз. Көптөгөн ийгиликтерге жетишкен. Залга келгенде дагы бизден эртерээк келет, жарым саат алдын эртерээк келип, залга киргенде эле биринчи Мунарды көрөбүз да. Достору менен аябай жакшы мамиледе кылат, адамдар менен тез тил табышып кетет. Мындай шайыр бала, жөнөкөй, адамдарга жакшы мамиле кылат, бирөөлөргө жардам бергенди жакшы көрөт, аракетчил бала. И сразу покажу. Оттяжка. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Мунарбек өзү максат койгондой, биз Мунарбектен олимпиадалык чемпиондукту күтөбүз. Ал эми Мунарбек сыяктуу Кыргызстан үчүн кызмат кылып келе жаткан спортчуларга ийгилик каалоо менен биргеликте бүгүнкү эфирди жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирден жолугушканча саламатта калыңыздар.